Бишкектеги Кытай элчилигинен теракт уюштурууга катышы бар 10 адамдын тек жайы аныкталды. Жангешти Сириядан Кыргызстанга 20-август күнү учуп келген. Ал жардыруу уюштуруу үчүн 10 күн даярданган. Сокулук районунун Новопавловка айылында үйдү ижарага алып, ал жакта жардыруучу затты колго жасаган. Тинтүү учурунда бомбанын компоненттери табылган. Андан тышкары Mitsubishi Delica автоунаасын сатып алып, аны башка бир ысымга каттатып койгон. Жангештиге Ош шаарынын тургуну Изатило Сатыбаев аттуу адам жардам берип турган. Ал теракт болоордон бир нече саат мурда түштүк каладан Стамбулга учуп кеткен. Учурда издөөдө. Өзүн жардырган Жангешти Чыгыш Түркистан ислам кыймылынын мүчөсү болгон. Улут боюнча уйгур. Кыргызстанга келгенде анын паспорту Тажикстан Республикасынын жаранына тиешелүү болгон. 1983-жылы туулган Зоир Халиловдун атына. Терактка тиешеси бар деп атайын кызмат тарабынан 5 адам камакка алынды. Алардын бири аял. Ал жардыруу үчүн акча жеткирген. Ал эми калган 4-өө Жангештини тапканга, анын Кыргызстанда жүрүүсүнө көмөктөшүп турушкан. Мындан тышкары дагы 4 кишиге издөө жарыяланды. Алар учурда Сирияда, Түркияда жүргөнү айтылууда. Ошондой эле атайын кызмат теракт уюштурууга буйрук берген адамды да аныктаган. Жамаат Таухид ва Джихад эл аралык террористтик уюмунун башчысы Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айылынын туулуп өскөн Сиражиддин Мухтаров бүгүнкү күндө ошол эл аралык издөөдө жүрөт. Мына ушул Сиражиддин Мухтаровго мына элчиликте теракт уюштуруу боюнча маселе коюлган жана негизинен бул террористтик акциянын финансылык булактары ошол жактан келген да. Жардыруу уюштурууда 3 террористтик уюмдун мүчөлөрү биргеликте иш алып барган. Жавхадул Нусра уюму 2012-жылы Сирияда түзүлгөн. Анын мүчөлөрү өтө агрессивдүү келишет. Былтыр Аль-Каида уюмуна кирип, бирок баш ийбей койгондуктан кайра бөлүнүп кеткен. Ал эми Жамаат Таухид ва Джихад уюму ашынган салафиттик жихаддык топ катары белгилүү. Алар 1999-жылы түзүлгөн. Бул уюм жардыруучу заттарды жасоого жана жангештилерди даярдоого жөндөмдүү келишет. Анын курамына кыргызстандыктар да кирип, алар бул жактан адамдарды Сирияга азгыруу менен алектенип жүрүшкөн. Быйыл жазында бул уюм террористтик деп табылып, Кыргызстанда тыюу салынды. Бул арабчадан которгондо баягы согушчан жамаат. Жабхат аль-Нусра бул жеңишке жетүү жамаат дегендей сыяктуу. Чыгыш Түркистанды бошотуу боюнча ислам кыймылына негизинен 100% уйгурлардан турат. Бул жерде биринчи кезекте Кытайга чабуул жасалды. Анткени негизи Чыгыш Түркистан ислам кыймылынын максаты бул сепаратисттик маанайдагы максат деп атабыз. Террористтик аракеттер аркылуу Кытайды ошол Уйгурстандан бошотуп берүүсүн жетишүү да булардын максаты. Азырынча Улуттук коопсуздук комитети учкай маалымат менен гана чектелүүдө. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айрым жагдайлар ачыкталбай жатат. Ал эми терактка катышы бар деп шектелгендерди экстрадициялоо үчүн атайын кызмат чет өлкөдөгү кесиптештерине кайрылуу жөнөтүштү. Элизат Эркинтур, Эрлан Кемелбеков, НТС.